Мен Кара Суу айылынын тургуну, Кубанычбек кызы Мадина, Катыраң айылынын кызы боломун. Кара Сууга турмушка чыкканмын, турмуш курганыма 10 жыл болду. Кудайга шүгүр, 2 кыз 2 уулдун апасымын. Азыркы учурда декретте отурганда, ушул балык чарбасыны кылдык. Балдарыма пособие алып жүрүп, соц адистердин негизинде ушулар каражаттарды бөлүп берди, 150 миң. Ал акчаны башка жака коротпостон бир иш чарбасыны кылыш керек экен. Же мал чарба, же швейный цехтерди иштетиш керек экен. Биздин эмебизге, шартыбызга ушул балык чарбасы туура келди. Балык чарбасыны кылдык. 1 жыл болду. Ушул балдар менен өзүм 4 балам менен декретте отуруп эле балыктарды карап жатабыз. Кыздарымдын чоңу 3-класс, кичүүсү 1,5 жашта уулум. 2 кызым мектепке барат. 2 кичинекей балам өзүм менен үйдө. Сыртка миграцияга чыкканга бизде шарт жок. Үйдө кайнене кайнатаны карайбыз. Бул ишти баштаганда Алладан деп баштайт экенсиң. Себеби чоң суммадагы акчага иш баштайт экенсиң да. Банкрот болсом дагы Алладан, алдыга карап умтулуп жакшы өнүгүп иштеп кетсек дагы Алладан деп бардыгын Аллага тапшырып баштадык бул иштин бардыгыны. Кудайга шүгүр банкрот болгон жокпуз. Балыктарыбыздын бардыгы чоңойду. Биринчи эмебизди крешеге чыкканда дагы жакшы болду. Сразу акчасын башка жака коротпостон экинчи ишкерлик кылып балыктарыбыздын кичинекей малюкторун дагы алып келип салдык. Буларды малюктор деп айтылат экен. Балыктын өзүн сатып алганга 100 миң акча кеткен. Ал эми 7 ай бою бакканга 200 миңдик жем алып бактык. Общий расход 300 миң болгон. 300 миң кайра пайда калды. 300 миң расходтон сырткары 300 миң пайда калды. Азыр дагы пландап турабыз, ушул теректердин арасыга кичинекей тапчандарды коюп, өзүмдүн кичинекей бир бизнесимди өнүктүргөнгө аракеттенип жатабыз. Балыктар жактыбы сага? Сага чоңойгондо пышырып беремин. Балыктарда деген көп витаминдер бар. Балыктардан витаминдерди алып, дени сак балдар болуп чоңоесуңар, а? Биз азыркы учурда балыгыбызга түшкү тамагын берген келатабыз. Балыгыбызга күн сайын 3 маалдан тамак беребиз, эртең менен, обедте, анан кечинде. Бул биздин өзүбүздүн огород. Огородубузга ыңгайлуу болгондугу үчүн балык чарбасын түздүк. Бул жерде суу кенен, таза, булактан чыгып турат. Жемини Бишкектен алдырабыз. Булардын атайын өздөрүнүн жеми болот экен. Базарларда сатылбайт. Өздөрүнүн сатыла турган жерлери бар экен. Биз бул нерсеге түрткү болгон план жолдошумдун идеясы болду. Азыркы биринчи этаптагы балыктарыбызды сатып болдук. Экинчисиге ушундай кичине малюктор дейт экен. Ушундай кичинекей балыктарды салдык. Бул жерде 10 миң балык бар. Биз бул балыктарды Бишкектен алдырабыз. Токмокто бар экен балыктар. Бул сорту форель. Булар атайын өздөрү спринтерлерге орнотулган, кислороддор орнотулган бачоктор бар экен. Ошолордун негизинде алып келинет экен. Сууга салып, жолдон келатып сууларын алмаштырып, өлүп калбаш үчүн балыктардычы. Бул жердеги балыктын граммы 10 граммдык балыктар. Мындан да кичинекей бар экен, бизге 10 граммдык ыңгайлуу болду, алып келип өстүргөнгө. Мурдагы салдырган балыктарыбыз 50 граммдык болчу. Мал бакканга караганда бир кыйла эле жеңил иш экен. 3 маал жемин берип коесуң, болду экен. Балдарымды караганча эле декретте отурганда ушул балыктарды дагы карадым. Малда коронун астын тазалап, көңүн сыртка чыгарып, жемин салганча балдарга чай бергенден эле эсиме келет, балыктарга дагы чай бериш керек, нан бериш керек деп. Ушул нерсени эсиме келет, сразу балыктарга беребиз, анан балдарыма барып чайларын беремин.